Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен номер 1 гимназия жата интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойчубаева Гүлзат Базарбаевна. Элибизде таланттуу бала, талпынган куштай, кумары канбас асманга учпай деген нускалуу кеп бар. Бүгүнкү сабакты баарыбызды чоң иштерди жасоого шыктандырган учкул ойлор менен баштагым келип турат. Бактан конуп отурган канаттуу куш эч качан бутак сынып кетеринен коркпойт. Анткени ал бутакка эмес, өз канаттарына ишенет. Эң кыйын күрөш бул бакытка жетүү үчүн өз жалкоолугу менен күрөшүү. Адам алдыга койгон максаты өскөн сайын өсөт. Эгерде адамдын алдына койгон максаты болбосо, анын жашоосу узакка созулган өлүмгө барабар. Максат бул болгону убакыт менен чектелген кыял. Максатын туура кое албаган кемеге эч бир шамал жардам бере албайт. Максатка жетүү мүмкүн эмес дейтүү болса, максатыңды эмес, ага жетүүнүн жолдорун кайра карап чык. Албетте, бул айтылгандардан кептин угу максат тууралуу болоорун божомолдоп билип алыңар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы максат ийгиликке кадам деп аталат. Сабакты силерди кызыктырган максат деген эмне, ансыз жашаса болбойбу? Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Максатты кантип туура коюу керек? Эмнелерди максат кылсак болот деген суроолорго жооп издейбиз. Максатсыз жашаса болбойбу? Албетте, максатсыз жашаса болот. Ал эмес, азыркы кезде көпчүлүк ушундай максатсыз өмүр сүрүүдө. Бирок максатсыз жашоо бул маанисиз жашоо. Максатсыз жашоо адамдын жан дүйнөсүндөгү бүлбүлдөп күйгөн үмүттүн шамын өчүрүп, анын ички дүйнөсүнүн эле эмес, сырткы дүйнөсүнүн да караңгылыгына алып келет. Анткени максат деген бул чытырман, учу кыйры жок токойдон адашканга компас, чексиз көрүнгөн океанда адашкан кемеге маяк болот. Максат бул адамдын жашоосун жарык кылып, боз өңдөнгөн турмуш тиричиликти жашоонун бардык түстөрүнө бөлөйт. Максат бул адамдын ар бир күнүнө маңыз бергич, анын жашоосун ар бир минутасын туура пайдаланууга үйрөтөт. Максат бул адамдын жашоосундагы бардык кыялдарды орундатуучу күч. Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Бул жашоодо көздөгөн максатка жетүү үчүн машыгуу, аракет жана өжөрлүк керек. Ийгиликтүү адам алдына чоң максаттарды коюп, аны ишке ашырат. Айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн пикиринен көз каранды болбойт. Сен да өзүңдү сырттан чоочун адамдын көзү менен кара. Кемчиликтериңди жана баалуулуктарыңды иликте, иретте. Жакшылыктын, жамандыктын баасын бил. Бирөө сен үчүн жасап бербейт. Өзүңдүн дараметиңди, артыкчылыктарыңды туура баала. Өзүңдүн ички дүйнөң менен келиш. Өзүң лидер, башкаруучу бол. Терс кыялдарыңды жең. Чачылган оюңду түзө, артка чегинбе. Бир максатка умтул. Турмуш көрсөткөндөй, адам бир нерсени өтө каттуу эңсесе, бүткүл аалам ага колдоо көрсөтөт экен. Андыктан максатыңа берил, сүй, ага чын дилиңден умтул. Ишенимиңди жоготпо, турмуштан үмүтүң үзүлбөсүн, кызыгууң кетпесин. Ошондо гана ийгиликке жетишесиң. Жолду баскан арбытат деген накыл сөз бар. Кыйындардын сыры жана артыкчылыктары ушунда. Ийгиликке жетишкен инсандарды туаса гений болуп төрөлөт, же болбосо табиятынан күчтүү лидер, же анын мүмкүнчүлүктөрү чексиз деп ойлойбуз. А бирок эч ким гений болуп төрөлбөйт. Ал бул ийгиликке 1% таланты, 99% эмгектенүүсү жана аракеттенүүнүн натыйжасында ийгилик жаратып келе жатканын баарыбыз эле биле бербейбиз. Дүйнөдө ийгиликтин туу чокусуна жеткен инсандар көп. Мындай ийгиликтүү инсандардын катарын биздин мекендештерибиз да толуктап турат. Мисалы, Шоро, Супара Чуңкурчак этнокомплексин негиздеген, улуттук бизнести улуу бренд катары түптөгөн жаратман инсаныбыз Табылды Эгембердиев. Ал өз ишин алгач 2 казан максым кайнатуудан баштап, ал ийгиликтүү болоруна көздөрүшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 4 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Айсулуу Тыныбекова да мындай бийиктикке оңой гана ээ болгон жок. Тынымсыз аракеттердин натыйжасында алдына туура багыт, максат коюп,
ага ийгиликтүү жетишип келе жатат. Ал кыргыз тарыхында спорт жаатында ийгиликке жеткен эң биринчи кыргыз кызы. Татьяна Воротникова топтомдору Париж жана Милан подиумдарын багындырган дизайнер. Ал салттуулукту заманбап трендтерге айкалыштырып, кийимдерин этно стилде жаратат. Кыргыз элин дүйнөгө этно стилдеги кийимдери менен таанытып келүүдө. Ал эми дүйнөдө болсо ийгиликтүү инсандардын бири катары таанылган. Санариптик революциянын атасы, көрөгөч, кыялкеш жана инноватор. Apple жана Pixar анимациялык компаниялардын негиздөөчүсү Стив Джобсту билбеген эч ким болбосо керек. Ал өзү жасап жаткан ишине ишенүү жана берилүү менен дүйнөнү өзгөртө алганын көрсөтө алды. Анын эң алгачкы ийгилигинин пайдубалы атасынан калган гаражда башталган. Томас Эдисон келечектеги ойлоп табуучу, мектепте жөндөмсүз деп мүнөздөлгөн. Мугалимдери аны кичинекей жана алсыз денесин түзүлүшүн эске алып, таптакыр жөндөмсүз студент деп эсептешкен. 3 айлык окуудан кийин Роулинг Гарри Поттер китебин жазып бүтүп, анын 12 басмаканага жөнөтүп, бирок бардык жерде кабыл албай четке кагылган. 1 жылдан кийин Блумсбери басмаканасы китепке жашыл жарык берип, жыйынтыгында Джоан Роулинг Гарри Поттер сериясын жазууну улантуу үчүн акчалай грант алган. Азыркы күндө Honda компаниясы АКШда жана Японияда 100 миңден ашуун адамды жумуш орду менен камсыз кылып, дүйнөдөгү автоунун өндүрүүчү эң ири компаниялардын катарында турат. Honda компаниясынын негиздөөчүсү 2 Генри Форд жана жапон инженери Саичиро Honda анын ийгиликтери тууралуу айта турган болсок, бул ийгилик анын өзүнө болгон ишенимин, койгон максаттарына карай умтулуусунун натыйжасында жаралды. Кыялдар чындыкка айланды. Унутпаңыз, ийгиликке жетүү же жетпей калуу бул сиздин тагдырыңыз эмес. Ал сиздин тандооңуз. Кайсынысын тандайсыз? Тандаңыз жана эрте эмес, азыр баштаңыз. Сизде эмне үчүн кээ бир адамдар ийгиликке тез убакта жете алышат деген суроо пайда болсо керек. Анын себеби алардын максатты туура аныктоону билишкендигинде. Ал эми максаттарды коюуда анын мөөнөтүнө карап, кыска жана узак мөөнөттү деп бөлүп алуу керек. Максат коюу 3 кадамдан турат. Жашооңузда эмнеге жетишүүнү каалайсыз жана сиз үчүн эмне маанилүү экенин аныктаңыз. Максаттар 1-5, аны ишке ашыра баштаңыз. Пландарды ишке ашыруу үчүн бардык иш-аракеттериңизди адатка айландыруу керек. Сиздерге максатты туура коюунун мыкты жолу SMART техникасын колдонууну сунуштайм. SMART максат коюу деген эмне? Бул сөз англис сөздөрүнүн баш тамгаларынан кыскартылып алынган төмөнкүдөй маанилерди камтыйт. Конкреттүү, өлчөөгө мүмкүн, ишке ашарлык, реалдуу, убакыт менен чектелген. Мисалы, мен бир күн Дубайга барам дегендин ордуна 2023 жылдын 31 декабрына чейин Дубайга барам. Бул үчүн көп иштеп акча чогултуум керек десек болот. Же болбосо мен 2023 жылдын май айында Flex программасынын жеңүүчүсү болом жана 1 жыл Америкада окуп келем деген максаттарды койсок туура болот. Азыр мен силерге бир окуучунун баяны тууралуу айтып берем. Менин 2 көзү азиз окуучум бар эле. Байкашымча ал жашоодон абдан кыйналчу. Бирок анын жашоого болгон позитивдүү көз карашын, чечкиндүүлүгүн көрүп, өзүм да таң калчумун. Бир күнү үйүмө конокко келгенде ага: "Аябай көп окуйсуң. Өзүңү анчалык кыйнава. Орто окусаң да өзүңдүн милдетиңди аткарган болосуң" деген сунушумду айттым. Мен андай ойлобойм агай. Алдыма чоң максат койгонмун. Ал максатым мени дагы да көп окуганга мажбур кылат. Максатыма жетиш үчүн көзү көргөн окуучулардан да көп окушум керек деди. Ал кандай максат болду экен деп сурадым. Өз укугумду өзүм коргоо үчүн, өзүмдү өзүм колдоо үчүн укукчу болгум келет. Менин бул максатым жашоомду жаңыдан баштоомо себепчи болду. Максатыма жетүү үчүн пландуу, туруктуу чыдамдуулук менен окушум керек. Ар бир окуучу алгач өзүнө алдыма кандай максат койдум,
Максатыма жетүү үчүн эмнелерди кылып жатам деген суроолорду бериши керек. Максат коюу үчүн эмне кылуу керек? Жөндөмдүүлүктөрүңүздү тандаңыз, кызыккан багытыңызды белгилеңиз. Жакшы көргөн кесибиңиздин руханий жана материалдык жактан сизди канааттандыра ала тургандыгына ишениңиз. Кесибиңизге байланышкан иш таба алууңузду же таба албай тургандыгыңызды аныктаңыз. Эгер максат туура коюлган болсо, көйгөйдүн бир бөлүгү чечилди десек болот. Андан кийин пландуу иш алып барышыңызга туура келет. Кээ бир окуучулар алдына максат коюп, чыдамсыздыктын жана жалкоолуктун айынан ага жете алышпай калышат. Алар окушум керек экенин билем, бирок окуй албай жатам. Окуйм деп китепти ачам, бирок эч каалоом болбойт. Китепти ачып, сабак аткаруу мен үчүн өлүм. Ата-энем оку деп мажбурлабаса, эч окубайм дешет. Албетте, бул шылтоолордун бир канча себептери бар. Алар ден соолуктун начардыгы, психикалык бузулуулар. Окуучулар тез арада бул кемчиликтерди жоюп, алдына чоң максат коюшу керек. Бирок тилекке каршы жалкоолонуп окубаган көпчүлүк окуучулар кандайдыр бир орчундуу себептери болбогондор. Окууда кыйналган же болбосо жалкоолугунун айынан окусу келбеген окуучулар бир же эки досу менен сабактарга даярдануу үчүн бир күндүк же болбосо бир жумалык окуу планын түзүп алып, ошонун негизинде сабактарга даярданса болот. Анткени биргеликте окуу ийгиликке алып келет. Бүгүнкү күндө ийгиликке жетүүдөн башка жол жок. Ийгиликке жетишпей калсаң, сага эч ким көңүл айтпай турган бир доордо жашап жаткандыгыбызды түшүнүшүбүз керек. Башка бирөөнүн ийгилиги менен сыймыктанып, ага жашыруунун пайдасыз. Урматтуу менин окуучуларым, бүгүнкү сабактан дүйнөнүн эң бай, ийгиликтүү адамдарынын эмгек жолун, ийгилигин көрүп, силер да жүрөгүңөрдүн түпкүрүндө уюп жаткан изги максат тилектериңер пайда болду го деп ойлойм. Силерден да кыргыз эли эмес, дүйнө эле суктанган, үлгү болчу, өз ишин мыкты билген ийгиликтүү инсандар чыгат деген ойдомун. Башкаруусу жок кеме, максаты жок адам сымал. Ошондуктан бүгүндөн баштап алдыңарга конкреттүү максаттарды коюп, ага жетүү үчүн план түзүп,